Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Шпинат деген чөп бар. Бизче муну смалак деп коет, билесиздер. Учурда базарларда кеңири таркаган учуру ушунун организмге тийгизген оң таасирлерин санап берейин. Биринчи кезекте бул клетчаткага бай болуп, жоон ичегинин иштөөсүн жакшыртып берет. Ич катуу көйгөйүнөн жабыркагандар үчүн алмашкыс, карачат. Анан кимдин каны аз болсо, аларга дагы өтө жакшы жардам берет. Темирге бай болуп, ар бир клеткага чейин кислородду жеткирип, абалын жакшыртып турат. Анан дагы тиштин абалын жакшыртат, бет терисин тунук кылып берет, чачка дагы оң таасирин тийгизет. Башка жер жемиштер сыяктуу эле бул дагы рак оорусунун алдын алат. Негизги пайдалары ушулар, бирок мындан башка дагы пайдалуу жактары көп. Кимдерге колдонгон болбойт? Бөйрөгүндө ташы барларга, өтүндө ташы барларга, анан подагра деген оорудан жабыркагандарга сунушталбайт. Калган адамдар баары бирдей колдоно берсе боло берет. Муну тамакка кошуп деле жесе болот, анан чийик боюнча жесеңиздер деле болот. Эң жакшысы чийик боюнча жегениңиздер, анткени пайдалуу касиеттери толугу боюнча сакталып калат.